Assalamu alaikum мекендештер. Кайрадан биз Кызыл Маш көкөз Небраска штатынан чыгып жатабыз. Юта штатына 9,5 сааттык жол калды. YouTube каналдагы биздин катталуучуларга дагы бир жолу рахматымды айтайын деп чыктым. Катталуучулар абдан жакшы көбөйүп жатат. Америкадагы кээ бир биздин блогерлерге 100 катталуучу болгончо бизге 600, 700, 800ге чейин катталуучулар каттап жатат. Машка чарчады деп токтоп бир сыйра инспекшн кылып коеюн дегем. Азыр дөңгөлөк төрүн карап бир сыйра тегеренип чыктым. Биздин каналда көптөгөн жаш жигиттер бар. Алардын баары мага чыгып турат Инстаграмдан, Телеграмдан, Ютубтан өзлөрүнүн комментарийларын жазып турат. Бир чети алганда бай биз да Союзду көрүп калдык да. Союзду көрүп калдык, Союзда мектепте окуп калдык, студент болуп калдык 1-2 курстарда. Ошон үчүн Союздан кийинки төрөлгөн менин инилериме өзүмдүн анча-мынча билгенимди айтып коорашайын деп чечтим. Мына Небраска штатынын эс алуучу жай экен. Азыр бир сыйра ичин көрүп көрөлү. Бул жакта анча-мынча шамал бар экен, бирок жылуу. 24 саат видео тартылып турат деп жазып коюштур. Ушундай эс алуучу жай экен. Мияк women дейт, мияк men дейт. Суу ичкен жери бар экен. Азыр эшикке чыгып, бир беседкасына отуруп, инилериме кызыктуу 1-2 окуя айтып берип, эс алып алып жолго чыгалы достор. Бул жакта мына көрүп атасыздар. Американын желеги, Небрасканын желеги, ар бир штаттын желеги болот. Мына бул жакта Небраска деп жазылып турат. Thank you for your service дейт. Мына бул жакта 5-6 жерде беседкалар бар экен. Ошолордун бирөөнө отуруп, эс алып, анан жолго чыгабыз достор. Негизинен алганда Союз жакшы мал болчу да. Биз да Союзду көрүп калып, кийинки Союздан кийин төрөлгөн биздин инилерге жомок болот, айтып берсек. Союз учурунда тартип абдан күчтүү болчу, элдердин баары бирдей жашачу. Бай кедей деп бөлүнчү эмес. Ким кичине байып баратса, ОБХСС, жанагы комитет государственной безопасности дегендер бар болчудар. Ошолор келип баса калып текшерип, элдердин баарын бирдей жашатчу да. Ана мен жана трак айдап келатып достор, инилериме кайрылып атам. Инилерим да кичине Союз жөнүндө билиш керек, Союздагы жашоону. Союзда тартип абдан катуу болчу. Абсамат Масалиев биздин легендардуу агабыз эсиме түшүп кетти. Бул Баткен областынын кулуну болгон. Кыргызстан үчүн абдан зор иштерди кылган биздин сыймыктуу инсаныбыз. Абабыз Ысык көлдө ЦК Компартиясынын биринчи секретары болуп иштеп калган. Ошол учурда бир кызык окуя болуптур. Үйүнө бир служебный машина келет экен. Служебный машина келип, бир райондун райком партиясынын секретары жибериптир дейт. Үйүнө машина келгенде эже чыгат экен. Эмне болду деп.
Анан ошол райондун биринчи секретарынын водители машинасынын артындагы багажникти ачып айтат экен, муну түшүрүп калыңыздар, шеф жиберди дейт экен. Ичинде бир койдун эти бар экен, бир фляг кымыз бар экен, дагы бир нерсе бар экен. Анан эже айтат экен, жок, мен абаң жок, эчтеке кылбайм, абаңды чакырайын деп. Анан Апсаматова эчке чыгып айтат экен, бул эмне дейт экен. Айтса, ушу шефим берибейди сизге дейт экен. Анда ал киши, бул кандай, бул туура эмес иш да. Деп туруп эжеге айтат экен, давай, бир литрлик биз кичинекей чакта банкалар болчу. Ошо 1 литр банка, бир чөмүч алып чык. Анан кымыздын баасы канча болот атат дейт экен. Ал учурда бүт бардык нерсе арзан болчу, арзанчылык. Азыркыдай кымбат нерсе жок болчу. Жалаң баарды тыйын болчу, рубль кези. Анан мынча тыйын дейт экен. Например, примерно айтып коеюн, 1 литри 10 тыйын дейт экен. Анда 10 тыйын алып чык. Бир чөмүч, анан бир стеклянный 1 литр банка алып чык дейт экен. Анан алып чыккандан кийин тиги водительге берет экен, дагы айтат экен, куй дейт экен. Анан бир флягта менимче бир 40 литр болсо керек. Анан 1 литрди куят экен тиги водитель. Анан 10 тыйынды берет экен, берип туруп айтат экен. Ушул 10 тыйынды шефиңе берип кой дагы, эртең мага жумушка келсин дейт экен. Анан тиги водитель болбойт экен, байке мени урушат, алып калыңыз десе, мен айтканды кыл. Давай, булардын баарын өзүнө жеткизип бер дагы, эртең мага жумушка келсин дейт экен. Анан эртеси күнү жумушта отурганда анда пржевальск болчу, каракол эмес. Анан ошол мен кайсы райондук экенин билбейм. Райондун ЦК Компартиясынын биринчи секретары Апсамат Масалевичке келет экен. Келгенден кийин айтат экен, көчө кылган ишиң эмне? Сен өзүң зарплатаң канча дейт экен. Мынча десе, сен мага бир койдун этин берип атсаң, бир фляг кымыз берип атсаң. Анан дагы бир нерселерди эсиңден чыгып атат, ошолорду берип атсаң. Сен аларды мага берип кой, үй бүлөңдү кантип багып атасың? Сен, значит, жеп аткан турбайсыңбы? Сен деген мамлекеттин бир тыйын жебешиң керек. Экинчи, ушундай кылганыңды көрсөм, жумуштан кетмекти кыл, отургузам деп туруп предупреждение берип туруп жибериптир. Мен ошо жаш иничектериме айтып атам. Сайыз учурунда ушундай мамлекетти ойлогон биздин инсандар көп болгон. Ошон үчүн түз жүрүшүбүз керек, мамлекетти ойлошубуз керек. Азыр Кыргызстаныбыз кичинекей болгону менен коррупция боюнча дүйнөдөгү астыңкы мамлекеттердин бири болуп атат. Мен мурда бир жолу Кыргызстандагы жаңылыктарды көрбөй калгам. Мына бүгүндөн баштап чечтим, кайра токтотуп турайын дедим. Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды көрсөң эле кайрадан жүрөк ооруп чыгып атат. Ошондой случай биздин үй бүлөдө да болгон. Иничектер. Мен кичинекей чагымда түптө жашачубуз. Атам райондук гезиттин редактору болчу. Анан бир күнү үйдө отурсак, үйгө телефон чалып, мен паам айтты, мен кечирээк келем, үйдө отуруп тургула деди. Анан үйдө мамам бар болчу, мамам мектепте иштечү. Отурсак, бир машина келген ошондойчу. Машина келип, бир анда башкарма деп койчу. Айылда бир колхоздун башкармасы бериптир. Газетага жамандап жазбасын деп. Союз учурунда бул маалымат газеталар бул 4-чү бийлик деп коет да. Газетага ким чыгып калса, райком партияда бюро болуп туруп, аны жумуштан алып койчу. Ал элдердин катарынан чыгып калчу. Ошондон баары коркушчу. Анан бир кой бериптир бизге дагы. Анан мен чыккам. Мен чыгып туруп анан ошо кой алып келдик, үйдө киши барбы дегенден мамамды чакырдым. Анан чыгып айтты. Бул эмне десе, ошо бир колхоздун башкармасы бербейди деп. Абага деп. Анан мамам айтты, жок, кандайыңды токтот дагы, давай алып кет десе, тырышып туруп алып, бир 2 саат, 3 саат турганбыз ошол жактачы. Анан болбой тиги өзү түшүрүп, киргизбейбиз десек болбой, корого байлап кетип атпайбы. Анан кетип калып атпайбы.
Ал кеткенден кийин 1-2 сааттан кийин мен атам үйгө келип, папам. Анан биз коркуп отурабыз калчылдапчы. Союз учур ушундай болчу да. Баягы партиянын кишилери абдан тартипке күчтүү болчу. Анан үйгө келди. Келгенден кийин биз коркуп айта албай атабыз. Мамам айтат, сен айт дейт, мен айтам, мен айта албайм дейм. Анан айтышка туура келди. Туура келгенден кийин бизде жаман катуу урушту. Жарым саат тилдеп атат, бул эмне кылгаңар? Түз болуш керек да, эмнеге аласыңар, эмне киргиздиңер деп. Анан ошентип атып, түнү бою бир эмелерге, бир кошуналарды издеп, силердикине байлап туралы деп ошентип байлап туруп, үйгө да калтырган жок да. Папам. Анан деген эртең менен туруп, өзүнүн служебный УАЗик машинасы бар болчу, ошонун багажнигине салдырып туруп, ошол башкармага коюн жеткизип берип, анткени ал башкарманын бир анча-мынча туура эмес жашаган иштери бар го дейм. Бир материал чыкмак экен, ошо материалды анан чыгарып, ошо түп райком партиясында катуу ызычы болуп, бюро болуп, ошо башкарма жумуштан кетсе керек. Ошондой инилерим. Көп инилерим жазып калат, Америкага келсек болот эле, аба убакыт өтүп атат деп. Ошо инилериме чоң ыраазы болуп атам. Өзүлөрү жаш болсо дагы келечекти ойлоп бутка туралы деп атышат. Силерге ийгилик каалайм. Ойлогон ой, максаттарыңыздар ишке ашып, Америкага келем деген оюңар насип болсун. Жазып тургула. Мен колдон келишинче жооп бергенге аракет кылып атам, бирок могу акыркы видео чыкпадыбы. Ошого бош болгондо эле жаза калам, комментарийга ответ жаза калам, бирок жетишпейт. 1400 элестеткиле, 1400 мекендешим комментарий жазыптыр. Бир суткага да жете элек да. Анан алардын баарына ответ жазыш мага абдан оор болуп атат. Кечирип коюңуздар, жаман көрбөңүздөр. Бул подписчиги көбөйгөн сайын өзгөрүп кетет тигүү деп. Мен эч качан өзгөрбөйм, достор. Маалыматты бере беребиз. Кудай буйрса, Юта штатына жеткенде мен диспетчерге айтып койдум. Диспетчерим мондай койгон жигит бизге абдан жакшы көңүл буруп, чалып турат. Алмазова кандайсыз, проблема жокпу деп айттым. Чарчадым. Юта штатынан үйгө кетели десем, макул Алмазова, Ютадан үйгө таап берем дейт. Ошо үйгө барганда бир убакытты тандап, бир жарым күн болобу. Трака экзамен тапшырып атканда pre-trip inspection деген бар. Ошону кызыл масканы коюп алып, башынан аягына чейин полностью көрсөтүп берем. Кийин ошол мен көрсөткөн нерсени жакшылап көрүп, жаттап, ар кайсы элементин туура айтып берсеңиздер, кийин экзамен тапшырганда жеңил болот. Ошол инчектерим айтып атышпай, канча жаштан баштап иштесек болот деп. Америкада негизи мектеп жашы 21 жашка чейин, 21 жаштан кийин көп кишилер колледждерге барышат, университеттерге кетишет, көбү болсо иштеп кетишет. Ошон үчүн Америкага келем деген эле, ошо мекендештерге эле жүрөгүмөн эле ушулар келип калса экен, каалаган максаттарына, ойлоруна жетсе экен деген ойлор боло берет менде. Ошондой кыскача видео болуп калды. Оюнду үйгө барганда, Кудай берсе, 4-5 күндөн кийин итогун чыгарганга аракет кылабыз. Комментарий жазып туруңуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ошо YouTube каналдын катталуучулары батасын берип, ар дайым. Машкада кээ бирде көп бузулчу эле. Ошо 4-5 айдан бери жакшы жүрүп берип атат. Бүгүн кичине эртең менен бир запчасын алмаштырып койдум. Бул мелочь да. Бул техника. Бирде бузулат, бирде жакшы жүрөт, достор. Самое главное биздин ден соолук.
кыргыз мекендештеримдин ден соолугу биринчи орунда турат. Иш бүтөт. Ар бир иштин бүтө турган убактысы бар. Ошон үчүн аракетке берекет. Өткөндө бир жакшы сөз угуп калдым. Ой максаттын 1000 барагынан аракеттин, иш аракеттин бир барагы өйдө турат деген сыяктуу. Жолдо болсо мына трактор шуулдап атат, машина ташып атат, риферлер жүрөт, драйвендер жүрөт, степбектер жүрөт. Мына бул жактан бир трак тиякты көздөй кетет, бул жактан бир трак мыякты көздөй кетет, бул жактан 2-3 трак мыякты көздөй кетип атат достор. Ушул трактардын арасында дүйнө жүзүнөн келген бүт адамдар бар. Ошон үчүн менин кааларым, менин мекендештеримдин көбү келип тракка отуруп Американы кыдырып дегендей. Трак жумушунун бир чети жакшы. Америкада болгон штаттын баарын кыдырасыздар, болгон шаардын баарын айыл-пайылдарынан бери кыдырасыздар. Сиздерге акча төлөп берип атат, а сиздер болсо Американы бекер кыдыргандай болуп каласыздар. Кээ бир жумуштар бар, баягы эле бир шапка киресиң, эртеден кечке иштейсиң, үйгө кетесиң, эс алып кайра эле келесиң, баягы эле бир жумушта. А трак жумушу кызык жумуш. Орда жагы бар, көп кайдайсың. Меники дагы азыр 650 майылдай бар. Баягы километр менен санаганда 1000 километрдей калды. Кудай берсе, ден соолук жакшы. Жетебиз бардык жерге, иштейбиз дегендей. Ошондой достор. Бул видеону менин Кыргызстандагы инилериме арнайм, бүт областтагы инилериме. Бардык областтан жазышат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздар колдоп атасыздар. Мен да сиздерди колдойм. Америкага келип калсаңыздар, ар дайым чалсаңыздар, болгон билгенимди айтып берем. Кезигебиз, көптөгөн мекендештер кезигебиз деп атат. Ушу ойлоруңуздар насип болуп, кол алышып, жайыл дасторкондо даам татышалы достор. Америкадан чоң салам, иничектер аман болуңуздар.